Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Түз эфирде насихатта Марвада насихат программасы. Бүгүнкү темабыз ушул намыс жөнүндө болот. Андыктан суроо сунуштар болсо күтөбүз. Кыргызда айтат, ушул коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт деген керемет бир макал бар. Андыктан сунуш пикирлер болсо жазсаңыздар болот. Ошол бүгүнкү сиздерден келген суроолорго дин аалымы, коомдук ишмер Өзбай Чотонов жооп берет. Ассаламу алейкум, сиз кош келдиңиз. Кушок болуңуздар. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жакшанда ушул мынакей дароо эле ошол теманы бир ачып берсеңиз, намыс деген өзү эмне? Илгери кандай болгон, азыр кандай болуп калдык? Кайда баратабыз? Бул намыс деген улуу сыпат. Намыс деген. Ошо жанагы коёнду камыш өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт деген сөз бекер эмес. Бул чынында намыс өтө улуу нерсе да. Жакшы чоң сыпат да. Анан ошо адам киши намыстаныш керек. Ошо эмне үчүн намыстаныш керек? Өзүңдүн вазифаларың, өзүңдүн милдетиңди, өзүңдүн ошо жанагы ордуңду татыктуу аткарганың ошо сенин намызың болуш керек да. Мисалы жанагы даже өлүм да эркектин бир эмеси. Вазифасы. Эгерде керек болсо, эркек киши ошо эли үчүн, жери үчүн, дини үчүн, үй бүлөсү үчүн өлүш керек да. Ошо намыстанып, ошол намыс аны коркуктан сактай тургандай болуш керек. Коркуктан кайтара турган болуш керек. Өйдөрөк болуш керек. Өлсөм да ошондой ишимди бүтүрөм. Ошол вазифамды аткарам. Эркектик милдетимди аткарам. Илгери ушундай болгон. Илгери жоо келди дегенде эч ойлонуш эмес да. Өлүп калам деп. Ошо жайдагы атка минип алып эле чабып кете берген да. Барып ошо көбүнчө ошо өлчү да. Эмес үчүн. Эркекти намыз үчүн жараткан дейт. Ошо элдин намызы үчүн жараткан дейт. Намыз адамдыкы, эркектин намызы болот. Башкачараак. Аялдын намызы бар, башкачараак. Анан элдин намызы болот. Элде намыстаныш керек. Биз мисалы жанагындай начар эл, алсыз эл, бир байкуш эл дегенде ошо намыстаныш керек. Биз татыктуу элбиз. Ушундай биримдүү элбиз. Эмебизди сактай алабыз, өзүбүздүн эмебизди, намызыбызды дегендей. Анан ошо мынагу түшүнбестен бир башка бир нерсени намыс көрүп, мисалы азыр мына балдарыбыз кымбат кийим кийгенди намыс көрөт да. Ошо биринчи тап ошону кымбат кийимди. Анан кийин намыс көрөр. Агер атаңды коркутуп азын өлөм деп намыстанып. Сен мага мындай сотко алып бербесиң, элдин баары мындай сотко алып жүрө. Мага айфон алып бербесиң деп. Ана атаң денең коркутуп жүр да. Бул намыс эмес. Мына мен мынча жигитим бар деп намыстанган кыздар бар экен да. Ошо намыс бекен бул. Бул наоборот шерменделик, бул намыс эмес. Намыс ошо туура нерсе үчүн намыстаныш керек. Мына эркектин намызы, биринчи эркектин намызы ошо өзүнүн мекени. Мекенин жанагындай кор, мекенин бирөөдүн кулу, мекенин өнүкпөй эле бир пас түшүп баратканы, бул намыс болуш керек. Намыстаныш керек. Кой, кайда менин намысым? Кой, мен ушу өнүктүрөйүн өлкөмдү, күчтүү кылайын деп намыстаныш керек. Ошону уялыш керек. Эң акыркы месте жүрсөң, жаман жактан биринчи месте, ийгилик жагынан көт дубардын көчүгүндө жүрсүң. Анан дагы мактанып коет да. Андай болбойт. Жакшы нерсе намыстаныш керек. Мен биздин элибиз ушундай намыстуу эл, ушундай таза элбиз. Биздин кыздарыбыз, аялдарыбыз таза аялдар. Башка эркектер менен жүрбөйт. Намызын сактайт. Абийирин сактайт деп.
келіп қыздарыңды жылаңаштан бүт дүние көргөзүп алганын эметип коет да кол чапкылап жүрөт. Андай болот намыс деген. Эркектин намысы ошо коомубуз. Ошо биздин аялдардын жүрүш турушу биздин намысыбыз. Элдин баары келип туруп, кыргыздын кыздары эме экен, ычкыры бош экен. Келип эле ар ким менен жата берет экен деп атса каяктан намыс? Биз ошого намыстаныш керек. Андай болуш керек бизде. Биз бир убакта эң кыйын эл болгонбуз. Орта Азия асылы биз болуп турганбыз. Ошо Орта Азиянын эмеси негизи биз болуп турганбыз. Калган баары элдер биздин жаныбызда көлөкөбүздө туруп турган. Кытайдан эме алып турган. Салык алып турган. Ошондой эл болгон, батыр эл болгон. Аябай намыстуу батыр эл болгон. Азыр деп жанагындай кышаңдаган кыздарыбыз менен мактанып жүрүбүз. Мына биздин кызыбыз конкурс красоты деп жеп жылаңач, шарменде. Жылаңач. Бүт денесин көргөзүп, ар ким менен келип кол чабынан меле сыймыктанат да. Ушундай болмок беле. Мусулман киши ушундай болобу. Аялдарын жылаңачтап алып, анан кийин сыймыктанган. Ошол менен сыймыктанабы. Мисалы аялыбыз, биздин аялдарыбыз таптаза, абийирдүү, намыстуу, үй бүлөсүн жакшы карай алат, үй бүлөсүн таза кармайт, кайната кайнен жакшы карайт деп ошол биз эмес керек, сыймыктаныш керек. Ананда жылаңачтап чыгарып алып, ар кимдин алдына бийлетип, кыйшыңдатып. Бул жанагы ыймансыз коомдордун эмеси, адеп аклагы. Ошо келип, аялым келип, ар ким кучактаса, ошого тим эле сүйүнөт да, мына биздин аялыбыз ар ким кучактап атты. Мынагу Лев Толстойдун жанагы «Война и мир» деген бар. Ошол жерде мынагу жанагы бузулган, бузуку дворяндар аялын аябай сулуулап туруп, анан кийин бирөөгө кошуп берчү да. Анан ошо аялдар болсо ар бир вечерде жап-жаңы заказ менен эң кымбат, эң кооз кийим кийип, төшүк ачык, жарым жылаңач. Анан ошонузун келип көргөзүп, сыймыктаныш да. Анан ошонуз болбосо, намыстанып, жанагындай ызы-чуу кылып, башка кылып, күйөө менен ажырашкан. Ошону Лев Толстой айтат да. Ошондой бир айбанчылык сыпат да. Келип, мен аялым мына сулуу деп туруп, анан бирөөгө тапшырып койгон. Бизде ошондой болуп баратабыз. Бул уят. Биздин намыс андай эмес. Биздин намыс мына ар ким өзүнүн вазифасын аткарганы. Мисалы, мына эркек киши өзүнүн үй бүлөсү менен намыстаныш керек. Менин үйүмдө тартип бар. Менин аялдарым, кыздарым көчөдө жылаңаш жок. Менин аялдарым, балдарым, кыздарым жаман ишти кылбайт. Бузуклук кылбайт. Ичип жүрбөйт көчөдө. Көчөдө базып жүрбөйт бечеги. Ошентип намыстаныш керек. Аял болсо үйүнө намыстаныш керек. Үйүм таптаза. Балдарымдын кийимдери таза, күйөөмдүн кийими таза, кайната кайненемдин кийими таза. Оокаттар жакшы берилген, булар жакшы каралган деген. Ошого намыстаныш керек. Келип алып, мына мебель менен намыстанып, өзүнүн кийим, жанагы кымбат кийим менен намыстанган. Бул дагы туура эмес да, бул тескерисинчи. Ажеке, биякта суроолор келип атат. Туура айтасыз, бар болуңуз дейт. Машаллах, ажеке чындыкты гана айтасыз дейт. Жана ошондой эле бизде дагы түз эфирдебиз. Марвада эсенги боюнча кыргыз кыздар сойкулукта биринчи орунга чыгып, кыргыз эркектерде намыс жок калганбы деген. Ошондой болот. Ушундай бир абийирсиз, намыссыз болуп да келип алып, бир жанагы аялы кыздар биякта ар ким менен ойнош болсо, өзүң келип алып, чимкириңди агызып алгандан кийин мактангандай болуп атасыз да. Каяктагы намыс? Биз намыстаныш керек ошого. Эмне үчүн биздин кыздар жүрөт? Эмне үчүн биз кыздарыбызды бага албай калдык? Эмне үчүн биздин балдарыбызды бага албай калдык? Эмне үчүн карабай калдык? Эмне үчүн алар денесин сатып жүрөт? Ар бир сасык итке денесин сатып жүрөт.
Ошого кыяматта ата энелер жооп береби, кандай ачке? Бүт эркектердин баары жооп берет. Кимдер жооп берет? Өзүнүн ата энеси да жооп берет, бир туугандары да жооп берет. Бүт эркектер жооп беребиз. Баары жооп беребиз. Мына ушундай жанагы биринчи месте чыкканы бул эң бир биздин намыссыздыгыбыз бул. Биздин бул жанагындай лох. Ушундай бир аябай бир пас деңгээлге чыгып калганбыз бул. Биздин кыздарыбыздын жанагындай жүргөнү бүт дүйнөдө. Москвада биринчи эместик да. 140 миллион орустан биздики көбүрөөк экен. Сойкулар. Ошонун бәрін жоқ қылыш керек, тоқтатыш керек. Қайсы бет түсімен жүріс берді. Ошон намыстаныш керек. Біз тура емес нерсеге намыстанабыз да, тура нерсеге намыстанбай. Біз шо бүт жакшы болгондо намыстаныш керек. Баары жакшы болуш керек. Тартип болуш керек. Абийир болуш керек. Абийир сакталыш керек. Ошонун менен сыймыктаныш керек. Biz жанагы чоң үй, чоң машина, кооз кийим менен эмес. Биз мына өзүбүздүн балдарыбыздын, кыздарыбыздын жакшы жүрүш турушу менен сыймыктаныш керек. Ошолордун тартиби менен сыймыктаныш керек. Ошолордун жанагындай жакшынакай ийгилигине сыймыктаныш керек. Жанагындай кымбат баалуу нерсе менен сыймыктамаш керек. Мына уялып, курнамыз кылып, азыл бөлүп, ата энени коркутуп азыл бөлөм деп. Ал намыс емес ал. Өз негізі мұны адам кейде жигит төмінет, кейде жигит жөө жүреді, кейде шына бір жақсы ақуал болып қалышы мүмкін экономически. Кейде ештеңесі жоқ болушы мүмкін, банкрот болушы мүмкін. Намыстан бөлмеш керек аға. Ал намыстан отырған нәрсе емес. Біз мына өзіміздің адия халауызға, өзіміздің жүріш тұрышымызға, динибизге, адамгершілігімізге намыстаныш керек. Жанагындай материалдык нерсе менен намыстануу же мактануу ол такыр тура эмес да. Жакшы, акыйда боюнча билимиңиз бар дейт. Азыркы эркектер текебер болуп намыстары жок дейт. Эркектерге караганда аялдар намыстуу. Ошондой болот. Эркектен кайрат кетти, кубат кетти, аялдан уят кетти деген ушундай болот да. Тилекке каршы аябай ошондойго барып калды. Мында бир убакта экономика жок болуп, байкуш эркектер эч жумуш жок болуп, үйдү бага албай калды. Анан ошол убакта аялдар да базарга чыгып калды. Эми азыр эркектер жакшыртып атат, бирок аялдар кайткызы келбейт да. Базардан кайткызы келбейт. Эми мисалы болду, жетет кой, эми мен ар ким өзүнүн ишин кылайлы. Мен эми үйдү карайын, бала төрөп үйдө отурайын, сен эми өзүң эле кыла бер деген жок. Эркектен да ашып кетип атат да, акча табуу боюнча. Акча ушундай эме болот да. Чоң азгырык. Ошо намыс көрөт акчаны. Өзгөчө мына аялдар акчаны намыс көрөт да, андай болбош керек. Аял киши өзгөчө сабырдуу болуш керек, ошо каниеттүү болуш керек. Канча табылса да разы болуш керек, жашоо кандай болсо да разы болуш керек. Анан бүт аст үстү болуп барат да, баары аст үстү. Ошон үчүн балдарыбыз тарбияда жок калып атат, кыздарыбыз тарбияда жок калып атат да. Анан мына курунамыз биз чоң той бериш керек. Чоң ресторанда той бериш керек. Анан мондай той бериш керек деп намыстангандар. Дасторкон үстү мондай болуш керек. Жанагы подаркалар, кызга берген подарка машина болуш керек, добрый болуш керек, вертолет менен толуш керек. Да эмне деген бир эме болуп барат, акмакчылык. Ошон үчүн бүт баарыбыз оорап атабыз. Ошо жанагы курунамыз үчүн бүт баарыбыз оорап атабыз. Мисалы муну ата энени тирүү жүзүндө жакшы карабайт да. Тирүү жүзүндө сурап да койбойт, карап да койбойт. Бир ай, эки ай өтсө бир звонить этип коюшу мүмкүн. Анызда мында птичка. Кандай жүрүзүң аяр эле. Байкуш ачка эч нерсе жок жүрү. 1 кило нават алып бербейт. 1 пачка чай бербейт. Аны өлгөндө мен жакшы болчумун дегендей кылып, тим эле жылкы союп, атым эле той берип атат да. Намыстанып.
Ал намаз емес. Мына сен намазың ошонун кийими болчу. Ал тирүү жүзүндө байкуштар, ата-энелер кандай кийим кийип жүрдү? Кандай үйдө жашады? Ата-энең эски бир суук үйдө жашады, сен болсо комфортабельный үйдө жашадың. Анан кийин намыстанып жашап коет да. Мына ошондой кур намысты, туура эмес намысты токтотуш керек. Ошолай суроо келип атат экен. Ассаламу алейкум дейт. Суроом, эмне үчүн жалган жашоодо жакшы намаз окугандар жашоосу жакшы эмес дейт. Жана ошондой эле ошол мен кошунамдын аялы Россияда иштеп акча салат, күйөөсү балдарды багып үйүндө олтурат. Биз чынында мусулмандар бул дүйнөдө жакшы жашоо деп эметиш керекпиз. Ал бай жашап, анан кийин комфортабельный жашайт деп ким айтты ошону? Мындай заман. Бул мыйзамдуу элеби? 1000 жыл болгон эмес, 1000 жылдар мындай болгон эмес. Мондай жеңилдик, ушундай кененчилик, ошончо көп рызкы эч качан болгон эмес. Даже 2000-жылдар, мына 2000-жылдар машина айдап баратсаң 15-20 км жолдо бир да машина жок болчу. Мына шаар ортосундагы жолдордо бир машина көрбөйсүң. Даже коркосуң да. Жок, эч ким жок. Биз бир жолу Таласка баратып жол таппай калдык. Анан бир машина кетип баратты. Жүгүлү. Анан кийин сурайын деп токтодусу качты да ошо машина. Анан кууп жанагындай сигнал берип баратабыз, токтолчу деп. Жок, токтой, качып кетти. Канча километр кууп бардык. Ошо адрес сурайбыз деп. Ушундай болгондо эч кандай машина жок жолдордо. Эч кандай нерсе жок, жумуш жок. Ошондой болуп калган. Эч нерсе жок болчу. Мына 2000-жылдары анан могу светофордо машиналар пайда болушту да. 3 машина, 4 машина, анан кийин пробкалар. Эмесе, мына айылдарда бир айылда 2-3 эле машина болчу. Ишо болгон эң жеткени Москвич болчу. Ошо Москвич болсо, тумала семьялыктан жүргөн да. А башка элдердин эмесинде бир даже тогу жок адамдар болчу ушундай. Мына жакында эле ушундай байлык келди. Ошон үчүн эч ким бизге гарантия берген жок, мусулман киши тумала жыргап жашашты деп. Бул дүйнө жыргап жашай турган дүйнө эмес. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү дейт. Бул дүйнөдө сен колуңда барбы, жокпу, татыктуу жашашың керек. Туура жашашың керек. Уурдабай, бирөөдүкүн тартып албай, алдап албай, кымтып албай, коррупция кылбай, пара албай, жакшынакай жашашың керек. Бул дүйнөдө келип бирөөдү уурдап, бирөөдү тоноп, паралап, башка кылып туруп жыргап жашоо эмес. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Алла Таала сынайм дейт. Көрөйүн бул дүйнө эмне кылат бул дүйнөдө. Мына ошо дүйнөгө, бул дүйнөдө кылганыбызды акыбетін тиги дүйнөдөн көрөбүз. Жакшынакай момун болуп, ошо Кудайдын айтканы менен жүрсөң, бейиш. Ангел берден өз билгенин кылып, уурдап, тоноп, алдап, бирөөдүн тартып алып жашасаң, анда тозок дейт. Берден эч ким гарантия берген жок, мусулман киши бул дүйнөдө жыргап жашаш керек. Жок андай. Бир убак келет, өлкө жок болот. Чоң империя талкаланып жок болгон. Бири да калбаган. Мусулманбы, капырбы? Алла Таала капырга да берет. Капырга да көп бериш мүмкүн. Бизден да көп. Мына азыр ошо капырдын заманы мына бүт жана өлкөлөр мусулман эмес өлкөлөр. Аябай байып атат. Бүт барын куруп атат, бир нерсе кылат. Бирок бунун баары убактылуу. Бул ошо бизге сыноо. Албетте биз келип жалкоогон эле жатып албаш керек. Бизде аракет кылыш керек. Анан бирок биз ошо аракет кылабыз деп төнөгүнү дүйнөгө кубалап, дүйнө чогултуп, бирибизди алдап тоноп эмес. Жакшынакай аракет кылып, ада эмгек, анан бирок ошо өзүбүздүн эмебизди унутпаш керек. Адам экенибизди, мусулман экенибизди унутпай, жакшынакай жашаш керек, туура жашаш керек. Ассаламу алейкум. Ясина деп ат койсок болобу дейт. Ясин деген ат? Ясина.
Ясина. Мен Ясина деген билбейм, бирок Ясин деген сүрө бар да, ошонун атынан өз негизинде ондай Иман деп деле коёбуз, эркектин деле, кыздардын деле атын Иман деп деле. Ясин деп коёбуз деле болушу мүмкүн да, мен эми аны билбейм андай. Аны женский кылып алыш, Ясин дегенде. Мисалы Иманды Имана дебейт эч ким. Имангүл дебейт. Иман деле айтат ушу. Аны ошо кыз деле, эркек деле Иман деп койсо болот. Ошо сыяктуу Ясин деп эле коет болуш керек да. Бирок мен билбейм да, андай бул эми чында динде да жазылган эмес мындай. Биз келип артына ааларды коюп атабыз, эми арабка окшотуп. Алып тура эмес да. Урматтуу элегичтер, бүгүн сиздер менен биз ушул намыс деген эмне деген темада сөз кылып атабыз. Суроо сунуштар болсо берсеңиздер болот, жазсаңыздар болот. Анан ошол бөлүшкөндү дагы унутпайлы. Ким бир жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп болот дейт. Анан азыр бизде ошол ар намыс менен кур намысты кантип айырмаласак болот? Азыр кээде ошол кош нам тигиндей кылып тур деп атып эле аңга түшкөндөр андан көп. Кур намыс деген туура эмес намыс. Жок жерден чыгарган намыс. Биз эметпеш керек, өзүбүздүн жанагы экономический акыбалыбыз менен эметпеш керек. Өзүн басын башып керек. Намыстанбаш керек ага. Бул буйрган деш керек. Буйрганы. Эми келип бири-бирибизден намыстанып өлүп кетебизби? Андай эмес. Алла Таала бирөөгө берет, бирөөгө бербейт. Анан ошо бербегендин ошо намызы, ошондо бербегенде жана берген кишидей өзүн жакшы тутушу, намыстуу тутушу. Жоктой, бардай жакшынакай жашай бериш керек. Ал намыстанбаш керек. Мына өзү негизи бир айда 3-4 киши эле бай болот. 3-4 киши деле болот бар. Калгандарында болбойт адамдарда. Анан ошого көнүш керек, үйрөнүш керек. Жок болуп жүргөнгө да керек. Бирөө айткандай, сен бар болгондо баарыбыз адамбыз дейт. Жок болгондо адам болуп көргүлөчү дейт. Ошо биз жок болгондо да өзүбүз татыктуу алып жүрүш керек. Анан коркпош керек, элдин сөзүнөн коркпош керек. Эл эмне дейт айткандан коркпош керек. Эл эмне дейт деп жаман иш кылгандан коркуш керек. Жаман, нугу, арам, уят иш кылгандан коркуш керек. Эл эмне дейт деп. Бирок жашоодон коркпош керек, уялбаш керек. Жашоодо ар кандай нерсе болот. Ооруп калышың мүмкүн, илар болуп калышың мүмкүн, кедей болуп калышың мүмкүн, банкрот болуп калышың мүмкүн, дагы толтура нерсе бар. Адам уялбаш керек, коркпош керек. Бул деген турмуш. Бирде бар, бирде жок. Бирде Алла Таала берет, бирде бербей коет. Ошо бардай, жоктой, баары жакшынакай жашаш керек, намыстуу жашаш керек, татыктуу жашаш керек. Келип жанагындай жок болуп калганда келип аз үлөр албай, үйдү бүлөнүн таштап качып кетпей, оору болгон кишини таштап качпай, кереги жок. Ошо дайыма ошо бир эмеде жашаш керек. Бир калыпта. Өзгөрүлбөй. Барда да, жокто да. Илгери мындай болгондо адамдардын бүт баары бай кедейи айырмаланчу эмес дейт да. Ушундай мурда деле мына Меккеге барганда, аз деле Меккеге барганда ким бай ким кедей экенин билбейсиң, баарынын кийими окшош. Баары ак кийимге алган. Билбейсиң да кимиз кедей, кимиз бай экен. Ошо мусулман кишилерде ушундай болгон. Мурда бүт баарынын кийими окшош болгон. Азыр келип бүт мода, французский жанагы фирмалардын аттары менен жүрү да. Но пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты да, кыямат жакындаганда бир адамдар болот. Ошолор эң кооз үйдө жашайт, эң кооз кийим кийет, тандалган оокат ичет. Ошондойлорду көрсөңөр салам бербегиле дейт. Ооруза зиярат кылбагыла, өлсө жаназасына катышпагыла дейт. Шундай отвратительный, шундай бир ыплас дейт ушулар. Ошол кишилер жанагындай текеберленип, чиренип, ошондой жашаш үчүн уурдап, тоноп, взятка алып, сатып,
сатылып, эптеп акча табылгандан кийин кутуруп жүрөт да. Ошондойлорду көрсөңөр, ошондой адамдарды, жанагындай чененип, өтө өзүн бай сезип, жанагындай кооз үй салып, кооз машина алып, кооз кийим кийип, жанагындай тандалган ресторанда тамак ичкен, ошону көрсөңөр, салам бербегиле дейт. Ооруза зиярат кылбагыла, өзү жаназасына катышпайт. Ким ошондой кылса, ал дин бузуучулардан болот дейт. Кел бизди жалпаңдап ошондой байды көрсө, тым эле өлүп кетет да. Кандай болуш керек? Андай кылбагыла дейт. Биз жөнөкөй, жакшынакай, таза, чынчыл, адилеттүү, ошондой адамды, жөнөкөй адамды сыйлаганды үйрөнүш керек. Ошо адамга кичине карап сыйлаш керек. Анын байлыгына эмес, анын мансабына эмес. Ошон үчүн биз депутат болсо баары бири-бирин сатып, өлүп алып, алдап, шуап, ыплас иштер жасап атат. Ошо эмне аягы результат ошо өзүңдү эле бир өзүңдү бай көргөзүп, успешный көргөзүп. Биз алданып атабыз да. Ошон үчүн ийгиликке жетпей атабыз. Ал бизге эч кандай эме болбойт, намыс болбойт. Жакшы Ажке, суроолор өтө көп болуп атат. Бул жакта ошол намыска ээ болуш үчүн кандай аракеттерди жасоо керек? Жеке намыс, үй бүлөлүү намыс, улуттук намыс, ата мекендик намыс, кур намыс. Ар бирине токтолуп берсеңиз дейт. Жана ошондой эле мынакей биздин Марвадан да келип атат. Ассаламу алейкум Ажеке, Аллах разы болсун сизден. Жакында азанды айтпагыла деген бир адамдар чыкты. Ошолорго айтып коесузбу? Аллахтын алдында барарын билишпейт окшойт дейт. Азанга каршы чыгып аткандар, динге каршы чыгып аткандар, булар өзү имандан чыга турмактуугандар. Өзү негизи иманы деле жок олордун. Анан кийин бул Кудайга каршы чыккан бул киши. Ушундайларга жаназа окулбаш керек. Бул эмелерге Куран окулбаш керек буларга. Булар динден чыкты деп эсептейт. Мен эме айт го. Отречение от церкви деп. Ошо булар өзүн өзү имандан чыгарган адамдар. Буларга жаназа окулбаш керек. Динди жамандаган, динге азылган, динди жек көргөн ушундай адамдарды, булар имансыз адамдар. Буларга жаназа окулбаш керек. Жаназасына катышпаш керек, барбаш керек жаназасына. Эч ким окубаш керек ушуну. Ким ошого намаз жаназа окуза, ошол кыянатчы ошол молда. Окубагыла. Бар өзүнүн немеси менен коюла берсин. Ошо жанагындай оттон секирсин барып. Барып ошо жанагындай эмелерге таз жоруларга берсин денесин. Анан жанагы эме улуттук намыс, чында биз улутубуз үчүн намыстаныш керек. Биз ушу улуттардын арасынан артта калбай тургандай жакшылыкта, бирок жаманлыкта эмес. Жылаңачтанууда, сойкулукта эмес. Жакшы иште, экономика жагынан, тартип жагынан. Мына азыр биз сыймыктана турган нерселер болот, Кудай буйрса. Ошо биз жанагындай эме менен күрөш болуп, могу бандитизм менен, коррупция менен, Орто Азияда таң каларлык эме болот да. Биз жанагындай сыймыктансак болот. Биз жанагындай улам адилетсиз падышаларды түшүрүп койгон бүт элдин баары бизди мактап атат да. Ой, кыргыз эли ошо эр экен деп. Анан бирок өтө ашып кеткен да болбойт да, аны ал жагынан да. Анан бирок жаман жагынан мактанбаш керек. Мына биздин кызыбыз эң сулуу, биздин кызыбыз эң жылаңач дегендей. Бул уят бул. Бул намаз эмес. Мына Кыргыздын кызы эч качан бирөөнүн алдында күйөн эмесин жылаңач чыккан эмес, бирөөнүн алдында бийлеген эмес. Даже ырдаткан эмес эркектердин алдында. Вот уят бул. Жакшынакай намыстуу болгон, жакшы үй бүлө болгон. Ошо үй бүлө. Мына биз ажырашуу көбөйүп атат. Ошо намыстаныш керек. Неге ажырашуу көбөйүп атат? Сойкулар көбөйүп атат. Ошого намыстаныш керек. Неге көбөйүп атат? Мына ошол улуттун намызы бул. Бул бир эле кишиники эмес, бул улуттун да намызы.
Барлық еркектердің намысы. Анан біз келіп мына еркек аялдар бәрін базарға шығарып жүргіз. Бұл да намыс бізге. Болбош керек мындай. Еркек баш керек үйде. Еркек ошо базарда еркек отырсын. Кышта, ысыкта, суукта, бүт жеринде. Аялын үйгө отуруш керек. Отур үйдө. Балаларга карады. Мына ошо намыстаныш керек. Еркектің намысы дейт го, еркектің намысы. Еркектің намысы эли. Элинин тартиби, элинин туура жүрүшү, дини намысы. Мына бүт ар кандай эме болуп кетет. Чокунуп кеткени бар. Будда болуп кеткени бар. Балекет болуп кеткени бар. Бул да биздин намыс. Экономикага намыстаныш керек. Уш биздин эмебиз. Калкалбайлы элдерден. Мына азыр ас болуп баратабыз. Төрөт, токуруп баратат. Ажырашуу көп болуп баратат. Ошого намыстаныш керек. Неге андай? Неге бизде тартип жок үйүбүздө? Балдарыбыздын эмеси, жүрүш турушу, мисалы наркоман, голубой, көйгөптүр аябай. Ошого намыстаныш керек. Ошону менен күрөшүш керек биз. Жакшы. Ассаламу алейкум. Мухаммед деген атка жакырчылык келбейт дешет го, ошо чынбы дейт. Кандай дейт? Мухаммед деген ат койсо, ошо жакырчылык, кедейлик болбойт, ошол чынбы дейт. Андай деп айтылган эмес, урматтуугандар. Пайгамбарыбыз өзү да наоборот байлыкты кубалабала деген. Алла Таала кедейлерди жакшыраак көрөт деген. Байга караганда кедейди жакшы көрөт деген. Мухаммед деген ат койсо, ошол баягында жашоосунда кедейчилик болбойт. Жок, андай жок, урматтуугандар. Жокпу? Бизде жанагы Мамат, Нурмамат, Элмамат, Маматжан, Маматкул, дагы башка бүт баары Мухаммед деген сөз. Эч кандай ал эмес жок. Ырыска тиешеси жок. Жок, ал Мухаммед пайгамбар айткан эмес. Ким Мухаммед десе бай болуп кетти, же кедей болуп кетти. Эч кандай андай жок. Бул Мухаммед деп пайгамбар ат койгон эми пайгамбардын. Ошого татыктуу жүрсүн. Пайгамбар өзү эч качан байлыкты кубалаган эмес, байлыкты издеген эмес, жеп көргөн, урматтуугандар. Өлгөндө бир чапаны, таягы, бир өтүгү, анан кумганы калган, башка эч нерсе калган эмес. Эч нерсе калган эмес. Бүт пайгамбарлар ушундай болгон, урматтуугандар. Бир-эки пайгамбар болсо, Сулейман алейхиссалам сыяктуу. Калган баары кедей жашаган. Кедейлердин мени кедей деп айткан деген. Иса алейхиссалам мени кедей деп айткан деген. Ошо кедей болгон өзү. Эч нерсе болгон эмес, үйдө болгон эмес, аялда болгон эмес. Иса алейхиссалам. Ошон үчүн бул байлык, урматтуугандар, сыймыктана турган нерсе эмес. Байлык мактана турган нерсе эмес. Байлык Алланын колунда нерсе. Алла берсе, анда бөлүшкүлө, анан жакшынакай жашагыла, кутурбагыла, мактанбагыла, бирөөдөн өйдө болбогула, жөнөкөй болгула. Бай болсоң да кедей болсоң. Бер, бай болсоң, закатыңды бер, садакаларды бер, жолдорду сал, кудуктарды чыгар, дагы көп нерсе жаса. Байлыгың менен. Эмесе бай дейт бешке кириши төө ийнен тешине өткөндөн да кыйыныраак дейт. Бай киши фактически келе албайт дейт да. Ушундай чоң да байлык немес. Анан байлык менен сыймыктанбаш керек, мактанбаш керек. Байлык, мына биздин аталарыбыз айтчу, байлык колдун кири деп. Ошол кир, плас. Ошон үчүн кубалабагыла, аны сүйбөгүлө, чын жүрөктөн сүйүп калбагыла байлыкты. Ошо менен ооруп калбагыла. Байлыгың бар болсо эле сүйүнүп, анан жок болсо, духуң түшүп, жүрбөй адамдай. Муну Иса алейхиссалам бир күнү келатса, бир айылдын баары кырылып калыптыр дейт. Анан айтат, "О Аллахым, бул эмне?" дейт. Анан Алла Таала айтат, "Алдагынын бирөөнү түрт" деп. Анан бирөөлүктү келип түрсө, ал тирилиптир да. Анан Иса алейхиссалам айтат, "Эмне болду?" деп. Анан айтат, "Ушу биздин айыл байлыкты көрсө, кичинекей бала энесин көргөндөй сүйүнчү эле. Байлыгын жоготсо, жана энесин жоготкон баладай ыйлачу эле. Анан Алла Таала баарыбызды кырып жок кылды" дейт. Бир убакта баарыбызды өлтүрдү дейт.
бирок бир эле мен андай эмес элем дейт. Анан мен эми билбейм дейт. Мен тирилгенде кимдердин наразы болорун билбейм. Бир эле мен андай эмес элем дейт. Анан кайра өлүп калды дейт да. Мына ошондой урматтуугундар мактанбагыла, сүйүнбөгүлө, кутурбагыла, текеберленбегиле, байлык келип калса. Жанагындай чиренбегиле, бирөөдөн өзүңөрдү өзү сезбегиле, акылдуу сунбагыла. Азыр бар, атасынан да акылдуу болот. Байлык болсо, атасынан да үйдү болот. Мына келип азыр Россиядан барып кул болуп иштеп келип алып, беден той бератат, дворянский той. Атасын чакырып келбейт, атасын алып келбейт машина менен. Атасына кабар берип коет, анан атасы келип москвич менен келет. Катыны болсо лимузин менен алып келет. Сопровождение менен, императорский. Төрдө отуруп атат, кутуруп. Тойду мен берип атам деп. Мына ошондой акмак болуп баратабыз. Чиренбегиле, мактанбагыла байлыгыңар менен. Ошон үчүн жооп бересиңер, урматтуугундар. Байлыктын үчүн жооп бересиңер. Ошо кыямат күнүндө бүт байлыгыңар үчүн жооп бересиңер. Кантип таптыңар, кантип жоготтуңар. Кантип ысырап кылдыңар. Кантип байлыгыңар менен кошунаңарды кордодуңар. Ким үйүн кошунасынан бийик кылбайт, атайын мен ушу кошунадан кыйыныракмын деп. Ошол бир тууганын базынкан дейт. Ошо бир тууганын намысын тебелеген дейт. Бул акмакчылык бул. Ал үчүн жашабаш керек. Анан ушу эконом болсун деп өзү салып, жандай бечараларга берсечи. Жок, эми бечараныкы бир эме болсо мейли ал. Эптеп бир жанагындай жашоом нормальный болсун деп жанагындай суу каптап кетип безин башка болсун. Анан жөн эле 2 этаж 3 этаж салып коет да бечаранын 3 этаж. Мактанып, эл көрсүн. Ал жана 3 этаж, мына пайгамбарыбыз айтты, кыямат жакындаганда адамдар бийик, чоң үй салганда бири-бирин атандашат дейт. Ошолор дейт чабандардын балдары, жөнөкөй эле бир кишилердин балдары ушундай атандашат дейт. Себебинде ошондо иманы жоголот. Намазын унутат, Кудайды унутат. Кечке чейин базарларда, кечке чейин бизнес, намаз унуткан, Кудайды унуткан, ошо бийик үй салып жүрдө, 30 жыл салат бийик үйдү. İçin doldurat. Hani ölüp kalat. Ошондой имансыз адамдар. Жөнөкөй жашагыла дейт. Бул дүйнө жөнөкөй жашай турган жер бул. Бул дүйнө татыктуу, жакшынакай, Кудайга жага турганда жашай турган жер бул. Бул жер сынай турган жер. Бизди сынайт Алла Таала. Эмне кылат, мага байлык берсем кантет бул? Буну кедейин козун кантет деп. Ошо бай болгондо да, кедей болгондо намыстуу болуп, абийирдүү болуп, татыктуу жашаш керек. Сабыр кылыш керек кедей болсоң. Бай болсоң кутурбаш керек. Жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөй, кичпейил болуш керек. Мына ошол биздин сынообуз болот. Ал үчүн эч кандай эметпеш керек. Аны менен сыймыктанбагыла. Ассаламу алейкум. Ата-энеге кандай даават кылыш керек дейт? Ата-энеге хикмат менен, урматтуугундар, өзүң тилиң албаса башканы чакыр. Башка кишилерди чакырып кел. Бир нерсе себеп тауып чакырып кел. Мына мен атамды чакырганда атам мени укчу эмес да. Атам, "Эй, сен 30-дагы жигит мага акыл айтасың" деп укчу эмес. Анан мен кишилерди ээрчип келчүмүн. Кел, жүрүңүз үйгө, чай ичип кетиңиз деп. Анан келип алар ошо даават кылчу да. Анан ошо бир күнү ошо даават кылып адамдар, анан атам жүрөгү жибип, анан кетти ошолор менен. Анан ошо менен оңоп кетти. Ошондой. Урматтуу, бир эле атаңар эмес, башкаларды да үйүңөргө чакырып, илимдүү, жакшы, жанагындай мүнөзү жакшы, адеп акылдуу адамдар чакырып, ошо акырын даават кылдыргыла да. Дуа кылгыла, түнү күнү дуа кылгыла. Аллага садака бергиле. Анан иншалла Алла Таала оңойт да акырындап. Канча бай болсо да, намысы жок болсо, ал адашкан адам болобу дейт. Намысы жок адам, урматтуугундар, чынында ал дини начар. Анын адеп аклагы начар. Ушундай адамда
эми ыйманы жок деп айтпайм мен, бирок жанагындай намызы жок болсо аябай жанагы 3-4 сорт болот да ушундай. Ошон үчүн урматтуугандар, айттым го жанагындай, биз өзүбүздүн вазифабыз үчүн намыстаныш керек. Мына мен эркек, мен мына ата энем үчүн, ата энемдин жашашы, ата энемдин кийими, ата энемдин жанагындай муктаж эмес болуп жашаганы, үй бүлөмдүн тартиби, оокат ашы, бирок оокат аш дегенде жанагындай жирный оокат эмес, урматтуугандар. Ошо мындай кичинекей эле, элдердей эле, даже азыр мына биздин элдердей десем, биздин элдердики чоң болот шкала. Эле мына жөнөкөй эле. Оокат бираз оокат, бираз кийим болсо, мына ошол биздин намыз. Такыр жана жылаңач калып, такыр ачка жүргөн эмес. Ошодон бираз өйдө болсо, болду, жетиштүү. Ошол биздин намызыбыз. Алла разы болсун, ачка, бир эми жыйынтыктап бериңиз. Мына урматтуугандар, ошо биз ошону жакшылап билели, намыстуу болойлу. Ошо мына өзүбүздүн элибиз үчүн, элибиздин мына жүрүш турушу жаштарыбыздын биздин намызыбыз ушул. Биздин мынагу тартибибиз, биздин коомубузда жанагындай бандиттик, сойкулук, аракечтик, наркомания, дагы жана голубой, ошонун баары биздин намыз, урматтуугандар. Ошо менен күрөшүш керек. Ошо биздин намыз болсо, тыйышыбыз керек. Мынагу бейчеки жүргөндү, мына сойканалар баары биздин намыз. Тыйыш керек, ошо баарыбыз чыгыш керек. Аллах эми пайгамбарыбыз айткан: ким мункарды көрсө, колу менен токтосун, колу менен токтосун, ушу бүт күчүн жумшасын деп. Болбосо тили менен токтотсун деп. Мына ошон үчүн биз баарыбыз аракет кылышып, ошондой жаман нерсе бизде болбосун коомубузда. Анан биз мына ата энебизди жакшылап карайлы, тирүү жүзүндө карайлы. Ошолор тирүү жүзүндө кор болбосун, элдер келип күлбөсүн, ана балаң оякта жүрүп, кутуруп, сен болсо да кийимиң бар жыртык деп. Ошол биздин намызыбыз. Аялдарыбызды карайлы, жылаңач жүрбөсүн көчөдө. Ошонун баары биздин намыз. Карайлы, анткени биз суралабыз ошон үчүн. Ошо Алла Таала баарыбызга хидаят берсин, топ берсин, бизди жакшы мусулмандардан кылсын. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Кудай Таала бизди кур намыстан сактасын. Ошол тилибиз бул аманат, динибиз бул аманат, жерибиз бул аманат, улутубуз аманат. Ошол намысыбызды туткан, илгерки ата бабалардын жолун улаган, чыныгы момун мусулман болуп жашоого Кудай Таала күч кубат берсин. Кийинки насихаттан жолугушканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.